Буга чейин өлкө башчысын 1,5 жыл башкарган Роза Отунбаеванын учурунда сот реформасы башталган болчу, бирок бул реформа дали аягына чыга элек. Эмне себептен? Биз бүгүн Адил сөздө сот реформасы тууралуу сөз кылабыз. Программанын алып баруучусу мен Марат Акимбек уулу болмокчумун. Биз мына ушул темада сөз кылуу үчүн студиябызга конок чакырганбыз. Юрист, ушул соттук реформа багытында бир катар анализдерди жасап жүргөн юрист айым Рита Карасартова. Студиябызга кош келипсиз. Негизи ушул акыркы 3 президенттин учурунда үчөө тең эле ушул сот реформасын жасайбыз, биздин бийликтин ушул негизги ушул маселеси ушул болот деп жүргөн болчу. Ушул маселе эмне болуп атат? Ушул азыр реформа болуп атабы? Кайсыл стадиясына жетти дегендей? Негизи туура айтасыңар, бул эң маанилүү маселе, анткени себеби кыргызда деп коелук, негизи любой эле коомдо кыргызда өтө маанилүү адилеттүүлүк деген маселе бар. Мындай мыйзамдар оор болсо деле кыргыз чыдай берет экен, но бирок адилеттүүлүк жок жакта кыргыз чыдабайт деген маселени мен билем. Ошон үчүн сотто оңдосок адилеттүүлүк орнойт, ошону менен биз оңолуп кетебиз деген нерсе менен жасап келатышат. Бирок реформаны биз мындай реформа деген сөздү уже укканда кээ бирлер мындай кыжыры кайнап калган заман келип калды да, анткени себеби кээ бирлер ойлойт экен да, ошо 25 жыл деле реформа кыла берсе болот экен депчи. Реформа деген бул башы анан аягы. Анан бул жана адамды операцияга киргизгендей ыкчам бат эл түшүнбөй калыш керек да, эмне себептен ошондой реформа болуп калды дегенде. Анан жыйынтыгында бат көрсө, көрсө оңолгонго баарыбыздын мүмкүнчүлүгүбүз бар турбайбы деп ошого мындай тартынып кете берет да. Тилекке каршы биздин реформанын, сотто болуп аткан реформанын эң биринчи эле кадамы кичине туура эмес жакка тайып калганыбыз байкалган. Бул баягы 2010-жылы экинчи революция ошо соттун аркасынан болду деп айтып коюшу, анан бүт соттордун баарын алмаштырабыз деген популисттик мындай уран чакырып алышкан да. Элдер чын эле ага чейин ушу соттун чечиминен жабыркап тургандан кийин туура кылып атасыңар, баарын тазалагыла деген нерсеге барып койгонда. Но бирок 5 кол тең эмес. Соттордун арасында өтө начар ыплас иштегендер арасында жакшы мыкты юристтер болуп, анан жаңылар келсе дагы тажрыйбалуу соттордон мындай жакшы тажрыйба алып туруп андан ары кетиш керек болчу да. Ошон үчүн мен ойлойм, эң биринчи кадамдарынын ошо баарын тазалайбыз. Бүт соттук орундардын баары бош деп эсептеп, булардын ордуна кайра жаңы сот кабыл алабыз деген бул биздин эң чоң жаңылыштыгыбыз болгон да. Эгер бүгүн уже баягы артты карап көрүп, кандай кылсак болот эле десе, мисалы мага Украинанын реформасы жакты. Алар мынтип айтты: биз мындан кийин соттун ата энесин, соттун балдарын ушундай гана бир баягы бак кылып туруп, канча киреше алганын бүт көзөмөлдөйбүз. Эгер ошол древанын ичинде өзүнүн тапкан маянасынан акча көбүрөөк салык төлөнбөй тапкан мыйзамсыз кирешелери болсо, анда ошол сотторду биз жазага тартабыз. Эгер силер ошондой бизди жалпысынан теңшергенге уруксат бере турган болсоңор, анда силер мындан ары деле сот болуп иштей бергиле деген мүмкүнчүлүк калтырды. Ошондо аябай бир топ сот, бир 30-дан ашык пайызы мен сот болбойм деп туруп заявлениясын жазып алып өзүлөрү эле кетип калышты да. Анткени себеби алардын тапкан акчасына баягы мүлкү, машинеси, балдарынын мүлктөрү ашыкча болчу. Анын баягы коррупциядан келген мүлк болгонуна байланыштуу. Мен эртең теңшерсе, мунун баарын мен кантип далилдеп берем? Андан көрөк мен бүгүн тынч эле кетип калайын деп туруп, бир тобу кетип калган да. Ошентип биз деле арасында жакшы сотторго мүмкүнчүлүк калтырып, кийинки кадамдарды ойлонсок жакшы болмок да. Биз бүт күч кубатыбыздын баарын алмашсын деп берип койгонбуз, но алмашууда деле баягы ошол жерден көп акча түшүрүп алган мүмкүнчүлүк бар турбайбы деп туруп, көп акча берип туруп өткөндөр да пайда болду. Баягы эсиңерде болсо керек, тиги Скрипкина деген депутат прям парламенттик трибунадан менин кызыман мынча $1000 талап кылып атышат деп айткан. Жогорку кеңештин трибунасынан айтканда, ошон үчүн ал жерде ошондой нерселер болуп кетип, кайра эле акча менен келген сот кантип акчасыз иштесин деген маселе кайра тулуп калат да. Ушул тармакка сиз мындай көптөн бери анализ жасап жүрөсүз да. Соттун реформасы үчүн кайсыл иштер жасалды? Мисалы, мындай болду. Мисалы, соттун айлыгы көтөрүлдү, мүмкүн эч кимге көз карандысыз болуп калды деп айта алабызбы? Сиз анализ кылып көрө алган кайсыл реформалар ишке ашты ушул аралыкта? Негизи биз ушу жаңы башталып атканда 2011-12 жылдары чоң улуттук диалог кылганбызда, аяка адвокаттарды да чакырып, укук коргоочулар барып, деги эле биз сот реформаны, биз деги эле сотту кандай сот каалайбыз?
10 жылдан кийин 15 жылдан кийин кандай сот Кыргызстанда болуш керек дегенде ар түрдүү талкуунун ичинен биз ушу эң негизгиси биз көз карандысыз дегенбиз да. Эмне себептен элдер кээ бирде ойлойт, ал кандайча бул көз карандысыз депчи. Көрсө кайсы бир башка бийлик бутактарга көз каранды болсо, ошол бийлик бутагы сотту мындай чечим чыгарасың деп эле баягы мажбурлаганга өтөт экен да. Эмнеден сот көз каранды болуш керек? Только мыйзамдан. Ал айтыш керек, мына момундай мыйзам бар, ошон үчүн мен момундай чечимди чыгарып берип атам. Эгер ушундай чечим чыкпаганды кааласаң, анда мыйзамыңды өзгөрткүн деп, ушуну баягы мыйзамды чечимдеп, ар бир өзүнүн чечимине сот туруп бериш керек да, мынакей ушул мыйзамдын негизинде мен мынакей могу чечим чыгып калды депчи. Тилекке каршы ушунча өткөндөн кийин биз ушу бүгүн көз карандысыз сот системасын калыптандырган жокпуз. Тескеринче бүгүн улуттук коопсуздук кызматы аларга кылмыш иш тергөөсүн жүргүзүп, президентке көз карандуу соттук система калыптанып калды дагы и азыркыга чейин иштеп атат да. Жасап кеткен иштерди карай турган болсок, мына жаңылардан бул соттор тандоо кеңеши пайда болгон. Но бирок ал пайда болгондо биз ойлогонбуз, ал баягы туура тандап, мыкты тандайт экен деп. Алардын тандоосу деле бүгүн кайра келип эле президенттин тандоосуна барып эле такалып калды. Бүгүн чынын айтканда соттор тандоо кеңеши тандайт дегени менен президент эле тандайт. Мындай көзгө көрүнүктүү өзгөрүүлөрдөн биз кыйкырып жүрүп финансылык көз карандылыкты чегине жеттик да. Анткени себеби ал мына момунча пайыз акча ушул сотко бөлүнүп бериш керек. Сен аны азайтканга дагы, кесип мындай бир колун бурганга дагы мүмкүнчүлүгүң жок болуш керек деп урушуп атып, бюджеттик кодекске ошону киргизип атып, реформа жаңы башталып атканда жалпы сот бийлигине 0,5%-дан дагы, жарым пайыздан дагы азыраак акча, 0,38% болгону. Азыр 1%-га уже жетти. Ошондо почти сот системасынын бюджети 3 эсе болбосо да 2,5 эсе өстү да. Бул дагы бирок ошол өскөнүндө эле бизде мындай туура эмес колдонуп атканын кээ бирде көрүп калам да. Анткени себеби акчасы көбүрөөк пайда болуп калса, сотко кире турган эшиктерин алмаштырып коюшту. Мына жакында эле Баткенге байкоо жүргүзүп сотко барсам, облустук сотко, мурун кирип барып, сотторуна катышып, бүт соттордун баары ачык болуп, аларды жазып ушинтип кетчүк. Азыр бүт баары кнопка, кире албайсың сотуна да. Бул кайра эле бизден жамынып алгандай болот да, ачык айкындуулуктан жамынып алгандай болот. Ар бир сотко турникет сатып коюшту. Байкоочулар барса, сен кимсиң, эмнеге баратасың деп киргизбей койгондорун көрүп атабыз. Ошондо акча каражаты көбөйсүн, ошол жерге татыктуу айлык берсин. Татыктуу айлык алгандан кийин ушу татыктуу айлык түшүп аткан жумуштан мен кол жууп калбайын деп туура иштесин деген маселелер болчу. Биз тескеринче кайра эле баягы айлыктын өскөнүн байкабай эле имараттарды сонун кылып, өзлөрүнө бир нерселер жасатып коюп, фактически баягы мониторингке келген кишилерге эшикти жапканын көрүп атканыбыз бул дагы аябай өкүнүчтүү нерселер болуп атат да. Анан акыркы жылдары жаңы келген бул ушу биздин чоң ири кодекстер ишке кирди. Көп жакшы нерселери бар, но бирок кээ бир жактарда баягы иштелбей калган маселелер чыгып атат. Бирок ошо жакшы жактарын бүгүнкү күндө жаманатты кылган дагы бир процесс жүрүп атат да. Мисалы, жакшы жагын айтып кете турган болсо, мурун эң чоң ушу биздин укук коргоо, тартип сактоо органдарына акча түшүргөн бул адамды камап коюу маселеси болчу да. Биздин балабыз камалат дегенде каалаган акчасын таап келип камалбасын дегенге барыпчы. Азыр жөн эле кишини камоого болбойт. Камоо үчүн бул аябай чоң кылмыш кылыш керек, же тергөөдөн качып жүрүш керек, же жалгыз жасабай мындай көп киши биригип алып жасагандарды эле эметет да. Ошондо ошол жагын, бул биздин укуктарыбызды сактап калган турбайбы? Жөн эле мисалы бир кичинекей бир нерсе жасап койсоң мыйзамга, анда сен боштондукта жүрүп эле ошого айып пул төлөп, ошого дагы бир нерсе кылып, өзүңдүн баягы жоопкерчилигиңди кайра орундатканга мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Но тилекке каршы милиция тараптан кайра эле көрүп атам да. Баягы азыр мен муну камап койсом бир нерсе түшүрүп аламбы деген үмүт менен болбогон эле кичинекей бир мыйзам бузууну чоң мыйзам бузуу, анын жанында дагы достору жүргөн, бизден качып жүргөн деген маселелерди кошуп, кайра эле камоого алып келип, могу 2-3 айдын ичинде мына бир кварталдын жыйынтыгын чыгара турган болсок, жакында эле сүйлөштүм, ушу баягы башкоруу чарасын камакка алуу боюнча кичине мындай динамика барбы десем,
жок мурункудай эле калып атат деген өкүнүчтүү нерселер да болуп атат да. Мисалы ушул жаңы кодексте көпчүлүк кыргызстандыктар бузуулар боюнча кодекске бөлүмүнө ушул бөлүмгө көп басым жасап койдук да, бирок ушул өзгөртүүлөрдө мындай соттордун ишине таасир эте турган же болбосо ишин мындай алдыга жылдыра турган бир өзгөрүүлөр кирдиби ушул Албетте жаңы кирди. өзгөртүүлөрдө? Мисалы мындай болчу да, эгер силер жолдон кетип баратып жол эрежесин бузган болсоңор, мурун милиция кызматкери гаилер мынтип айтчу да, мага акча бер, а то мен сенин ишиңди сотко жиберейин депчи. А сотко кеткенден кийин ал айлап жылдап чыкпайт, тигини машинеси стоянкадан чыкпай, баягы аябай кыйналууга барып, анан ошо сотко жиберейин деген бул баягы камчысы болчу да, анан кой сотко жибербейли, бияктан эле чечип алалык деп акча берчү. Азыр анын баарын жоруктарга киргизип салды дагы, кандай бир мурун сын пикирди айтканда мынтип койчу элеби, тоо курдаганда отургузуп коет депчи. Вот тоо курдасаң, ал сен жоруктарга барасың дагы, анан айып пул менен ошол эле расмий орган чечип берет да, уполномоченный орган. ГАИде болсо жол эрежесин бузсаң ГАИге, айыл өкмөттүн бир ишине карай турган немени бир нерсе бузуп койсоң айыл өкмөт эметет, экотехинспекция же дагы ушундай ар түрдүү органдар бар, ушундай айып сала турган. Ошол жактан айыбыңды төлөйсүң дагы, баягы мындай зыян келтирсең, момундай айыпты төлөйсүң дагы, ийгете бересиң. Зато кийин ушундай жорук жасаганга барбай каласың да, анткени айып менен. А мурун ошолордун баары эле баягы кылмыш болуп эле көбүнчө учурда келе деп камап коюп эле, анан аябай көп биздин ушу баягы тюремное население деп коет, түрмөдөгү адамдар аябай көбөйүп кеткен да. А бул мамлекеттин баягы чыгашалары да. А ошону менен бирге алар айып төлөтүп бир пайда алып келип атат. Алар түрмөдө эмес, сыртта, ал экинчи, үчүнчүсү сыртта дагы бир нерсе жасап кандай бир пайдасы тийип атабы деген маселе да. Мисалы жыл башында соттордун курултайы деп президент дагы катышты, сиз деле катышсаңыз керек ушул жерде. Ошондо бир сөз болду, президент соттук реформага саясий эрк керек и каражат керек. Аны экөөнү тең жасайбыз депчи. Бизде азыр мына 2019 жылга ушул сотту реформалоого бир 2 миллиард сомдон ашык акча бөлүнүптүр. Негизи саясий эрк керекпи же каражат көбүрөөк керекпи ушул реформага? Негизи экөө бири-бири менен аябай байланышкан. Анткени себеби баары эле саясий эрк менен болуп, но акча айлык маянасы аябай кичинекей болсо, эки тарап урушуп аткан жакта баягы финансылык кызыкчылыктар аябай чоң болуп туруп, анан сотту сатып алганга да кызыктар болуп калышат да. Ошон үчүн экөөнү тең бир алып жүрүп, но саясий эрктин өзгөчө мааниси бар да. Анткени себеби мына бүгүнкү күндө көз карандысыз сот системасын курууга мүмкүнчүлүк таптакыр жок. Биз айтабыз го, сот сен өзүң чечкин депчи. Ошол жерде кыйын сот келип турса дагы, анын саясий эркин сындырып койгонго сонун камчы табылган. Ал улуттук коопсуздук кызматы деген камчы да. Анткени аларга тергөөнү берип салды. Тергөөнү берип салгандан кийин алар бүт бийлик бутактарынын кылмыш жасаганын баарына тергөө жүргүзөт. Аны тергөө жүргүзгөндө ар бир сотко кандай бир маселе менен кылмыш иш козгоп койсо, ошол камчысы болуп калат да, моякта сага кылмыш иш турат. Эртең мен айтканымды жасабасаң, ошол ишке ашат деп туруп, ошентип койгондон кийин эле сот баягы бийлик сураган чечимдерди аткарып коюп эле бийликтин бир камчысына өтүп калат да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен ойлойм, ушу улуттук коопсуздук кызматынан тергөө маселени алып чыгып салгандан кийин сот, аткаруу бийлик, анан мыйзам чыгаруу жогорку кеңештин ортосунда 3 бийлик бутагы тең салмактуулукка келип, бири-бирин аңдып, булар туура эмес мыйзам чыгарып атат, булар аткарып атышат туура эмес, а булар сотту туура эмес өтүп атат, бири-бирине ошондо калыптанып отуруп, анан 3 бийлик бутагы тең мындай бышып, өсүп чыгат да. Ошого алып келмейинче бүгүн өнүкпөйт. Тилекке каршы ушул 3 бийлик бутактын үстүнөн тең улуттук коопсуздук кызматы мындай үстөмдүк кылып, кылмыш ишин тергөөгө мүмкүнчүлүк алганы ушул тең салмактуулукту бузуп салганда. Ошон үчүн тилекке каршы саясий эркти да көрбөй элебиз. Ошону сындырганга анткени реформа болуш керек болчу ошол жерде. Ал оңолбосо бүгүнкү күндө биз көз карандысыз сот, мындай чыныгы өнүккөн парламентаризм, аткаруу бийликти дагы көрө албайбыз да, тилекке каршы. Дагы бир мисалы Ош облусунда эми аймак болуп калды да, бул жак эми жогорку бийликтин бир аз алысыраак. Мисалы Папан айыл өкмөтүнүн башчысына, буга чейинки башчысына жарандар арыз жазып, укук коргоо органдарына туура эмес жерлерди саткандыгы боюнча арыз жазып, бирок ал киши камалган болчу.
кайра облустук соттон акталып чыкты. Бул дагы ушул папандыктарды нааразычылык акцияга чыгып, ушул облустук соттун алдында ушул нааразылыктарын билдиргенге чейин алып барды. Дагы бир маселе, мына Кызыл Кыштакта эки ушул айылдын тургуну мага жалага жапты деп ушул Кызыл Кыштактын азыркы эле иштеп жаткан айыл өкмөтү сотко берип 1,5 миллиондон 3 миллион доо коюп койду. Азыр эки аял жөө жүрүш менен Бишкекке карап кетип атат. Бүгүн Ноокенде баратат экен, ал менен кесиптештерим байланышты. Мына ушундай чечимдерге келүүдө сотторго кандай мындай саясий күчтөр таасир этеби же эмне таасир этет ушул? Негизи жанагы эле айткан сөз. Булар баягы бир бийлик бутагы үстөмдүк кылып алганда, мына бүгүн улуттук коопсуздук кызматы кимге баш ийет? Түзмө-түз президентке. Ошондо президенттин кандай дебесек дагы президентке караштыра беребиз да. Ал балким бүт иштердин баарын мындай жаса, тигиндей дебейт, но бирок ошо соттон акталып кетип, ошол жерде мына жер маселеси бул эң эле чечкенге жеңил маселе да. Мисалы бири-бирине акча берип, мен алган эмесмин, мен берген эмесмин десе, ал оор. Кимиси алдап атат болду экен, кимисинде кандай далили бар болду экен деп көпкө ойлонсо болот. А жер маселесин чечкен аябай жеңил. 99-жылы жер кодекс кирген, мынчанчы жылы мындай болгон, трансформация болгон деп бүт бары документ ашат да. Эми ошол жерди мыйзамсыз сатканын мына мага да папандык элдер келип кетишти. Биз айылыбызда көчкүдөн, үйлөрүбүздөн ажыраганбыз. Азыр биз мал короодо жашап жүрөбүз. Ошентсе дагы мына момунча участок болсо дагы аны колунда бар кишилерге сатып салып, биз мынча жылдан бери жер ала элекпиз деп. Аны прокуратура момунтип эле чечип кое турган жерде. Значит, бүгүнкү күндө сот, прокуратура, айыл өкмөт, бийлик баары биргелешкен. Ошон үчүн бул айтып атпаймынбы, адилеттик болбогон жакта эч качан кандай бир стабилдүүлүк да болбойт. Адам баласы точно билиш керек. Мен сотко барганда мен ошол жактан адилеттүүлүктү таап келем депчи. Бул дагы биздин бүгүнкү күндөгү анан ушул эле өрөөндө дагы эмес, но ушул өрөөндө да көп болуп атат, башка өрөөндө дагы. Айыл өкмөттөргө каршы чыгып, губернаторлорго каршы чыгып, акимдерге каршы чыгып, коррупциянын башын ачып койгон кишилерге жана ЕРППга заявление жаздыртып туруп, кылмыш ишин мынтип козгогонсуп, допроско чакырып, коркутуу, үркүтүүлөр дагы пайда болду. Жанагы эки жөө жүрүшкө кетип бараткан ападай болуп да. Мен 35 миң берген эмесминсе да, жок, менден алган 35 миң деп, азыр ошол аялдарды жактап аткан адвокатка дагы ошондой ЕРППга менен 35 миң сом алып алып туруп, алдап берип атат деп жаздыртып коюптур. А бийликке, сага мындай заявление түштү деп эле тигини баягы мындай кууруганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Ошондо бүгүнкү күн баягы эле 2005-жылы да айтып келген, революцияга соттордун чечими алып бар деп. 2010-жылы бүт бар ошол жөнүндө айтышкан. Азыр деле соттун чечимдери элге наразы. Анткени себеби ал адилеттүүлүктүн даже жакында жолотпойт да. Ошон үчүн бул эмнеси сот эмнеси менен өрөзгөйү да башкаларга караганда. Мына аткаруу бийликтики жасап коюп анан иизин калтырбай коюшу деле мүмкүн да. Сот бирөө телефон менен чалып жасайсың десе, жасаган колу менен ал чечим чыгарат. Мен муну билген жокмун деп айта албайт, сен айтат, бул сенин чечимиң деп. Ошон үчүн ар бир сот түшүнүш керек. Сен бүгүн кандай бир кысымдын аркасы менен чечим чыгарып атсаң, эртең бийлик алмашат. Ал киши кетип калышы мүмкүн. А чечим өзүңдүкү. Бүт чечимдердин баары Акт сот KG деген сайтка илинет. Эртең студенттердин алдында момундай иштерди карап атканда момундай чечимдер чыккан деп, силердин чечимди анекдот катары момундай да чечимдер чыккан деп карашы мүмкүн. Ошон үчүн бетиңерди сактаганга келсе, жүрөгүңөрдү, мындай авторитетиңерди, аброюңарды сактаганга келсе, анда силер только мыйзамдын чегинде чечим чыгарышыңар керек дегенди соттор өзүлөрү да түшүнүш керек да. Баягы билем, алар коркот дейлер баягы кысым жасаганда, но коркунуу деген азыр Зулушев деген судья бар. Ал убагында мурдагы судья ал убагында Ташиевтерди актап чыгып, мындай биякта эч кандай бийлик басып алуу болгон эмес. Ал өзү бийликте отурса, эмне үчүн тиги кашадан секирип өтсө, ал бийлик басуу болуш керек деп актап койгон үчүн Сатиев менен Зулушевка выговор кылып туруп эле, саясий чечим кылып туруп эле, өзлөрүнө акталганга дагы мүмкүнчүлүк бербей жумуштан кетирип койгон. Ал элдин бетин караганга мүмкүнчүлүгү бар болчу. Азыр депутат болуп отурат. А канча деген сот өйдө жактагы басымга кабылып
туура эмес чечимдерди чыгарып койгон, азыркы жерде качып жүрүшөт, анткени кылмыш иштер козголуп Мына атат. ушундай жагдайлардан улам айрым бир саясий топтор, партиялар дагы ушул сотторду эл шайласын, түздөн түз шайлоо менен өткөрөлү, ушул сотторду тандап алайлы деп демилге көтөргөн учурлар дагы болду да. Сиз кандай карайсыз ушул демилгелерге? Мен бул демилгеге каршымын, анткени себеби шайлаганды дагы үйрөнүш керек да. Келгиле биринчи айылдык кеңешибизге кандай депутаттарды алып келип атабыз, ошону карайлык. Ыйлап келишет, биздин айылыбызда ушундай болгон шылуун киши депчи. Ана мен айтам, силердин элиңер ошол киши шылуунду шайлап, анан ал ичинен дагы шайланып, анан башчыңар болуп атат. Силер өзүңөр шайлап алган алакандай кичинекей айылыңардагы башкарууну шайлаганыңар жанагы болуп атса, анда сотторду эл кантип шайлап, бул туура эмес дегенди биз бүгүн көрсөткүлө. Биринчи демократиялык ушу жергиликтүү кеңештикине кандай шайлаган. Биз бүгүн адамдардын жасаган ишин, аркасында тажрыйбасын кантип сынап алып атабыз деген маселени да карашыбыз керек. Менин кулунум мага мынча акча берди деген маселе менен шайлап кое турган болсо, эртең соттор эмне болот? Ошон үчүн бүгүнкү күндө мен деген элдик шайлоого ишенбейм. Андан көрөк шайлаган кишилер телевизорду коюп коюп, ар бир суроосу кандай болуп атат, талкуу жүргүзүп, мына бул жакшы жооп берсе аз упай берип койду, тигил деп, ошол эле система жакшы да. Профессионалдар шайлап, элдин баары көрүп туруп, бети жок, эки сөздү бириктирип айта албаган судьяны шайлап коюшту деп, ошонун аркасы менен жүргөн да. Мисалы, мыйзамдын үстөмдүүлүгү деп, үстөмдүүлүгү өкүм сүрүш керек, баягы демократиялуу мамлекетте деп, баягы укук коргоочулар дагы, мамлекет башчылары дагы айтып жүрүшөт. Мына ошол нерсени ишке ашыруу үчүн, мыйзамдын үстөмдүүлүгүн жүргүзүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Азыр ушундай абалда биздин мына Кыргызстанда. Анын да ыкмасы бар. Негизи сен сот болбошуң керек деген маселени соттук кеңеш чечет да. Ал ошо соттун өз алдынча башкаруу кичинекей бир эмеси уюму да. Алар сот өзү айтыш керек. Биздин жаныбызда момундай болгон шылуун иштебеш керек депчи. Ошондо баягы мыйзамдын үстөмдүгү дегенде, мисалы алып коелук там 315 берене деп. Азыр жанагы мурун экстремисттик материалдар менен деп аябай көп соттолуп кетпеди. Ошондо бүт 315 беренени чогултуп туруп, мыйзам бир болгондон кийин чечимдер дагы окшош болуш керек деп туруп, эме деп коет, жалпылоо деп коет. Ошондо мыйзам момундай, мынакей мындай, ошондо ушунун баары примерно момундай чечилиш керек деп карап коюп, алдамчылыктар боюнча, эгер бир кишиге кичинекей мындай 35 000 сом алып турсуң деп туруп, ага кылмыш ишин козгоп коюп, тиги жерде 500 000 акча турса, кечирип коюңуз, силер тиге берип турсаңар, силер мындан алып турсаңар, жарандык барып соттошо бергиле, биякта кылмыш ишин козгойлбайбыз десе, анда бул эки кош стандарттуулук болуп калат да. 35 000 сом үчүн баткендик бир активист аялга кылмыш иш козгоп туруп, жогорку соттон эптеп буздуртуп артка жибердик. 35 000 сом үчүн эле менден алган деп бирөө заявление жазса, кылмыш ишин козгоп койгон. 500 000 миллион доллардан келгенден силер бири-бириңерден алып турсуңар, бул жарандык иш да, биз буга кылмыш козгойлбайбыз деген маселелер да туулат да. Ошон үчүн мыйзамдын үстөмдүгү дегенде, мыйзам бир болгондон кийин ушул жака келип аткан адилеттүүлүк дагы бирдей, бир багытта жүрүш керек да. Бирөөсү бияка кетип, бирөөсү бияка кетсе, анда мыйзам канакей. Эмне үчүн биздин мыйзам ушу бир эле маселени ушундай чоң диапазондо караганга мүмкүнчүлүк берет деген маселе болот да. Кайсыл иштерди азыр ушул учурда кылсак, ушул сот реформасынан натыйжа берет, жакшы жыйынтык берет? Негизи бүгүн көп маселелердин баары эмеге багышталган, мындай техника, технологияга да. Анткени себеби адамдар баягы кээ бирде өзүнө тартып коет деген маселе. Ошон үчүн биз азыр айтып атабыз да, жанагы тартип комиссиясы биринчиден так иштеш керек. Карга карганын көзүн чукпайт деп эле жаман иштеп аткан же чын эле тартип түзүп аткан сотторду жөн эле коргобой. Экинчисинен биз жанагы маалыматка болгон укук деп мыйзам чыккан, ошол жака соттук дагы бөлүмүн кошуп койгонбуз. Баягы жабык эле соттук процесстерде кабыл алган чечимдердин сырткылыктарынын баары ачык деп жарыяланат. Ошол сайтта илиниш керек да. Эми биз айтып атабыз, ушундай IT системаны иштеп киргизелик. Мисалы, баланча мыйзам десе, ошол жердеги ошол мыйзамдын беренесине ылайык бүт иштердин баарын чогултуп келип, анан баягы бирдиктүү чечилгендердин баары бир жерге, жанагы же өйдө же ылдый же биягына тартып, же тескеринче соттогонго тартып, же актаганга тартып кеткен чечимдер четке чыгып калып туруп, анан эмнеге, кандай болду экен деп туруп, анан жанагы
мыйзамсыз сен тартып койгон турбайсыңбы деген маселелерди машина көп эсе карап коюп турса, ошондо анда соттор дагы эртең меники аналитика жүрөт, эртең мен мунун аберимдин баары чыгып калат, андан көрө мен бүгүн толук кандуу ошо мыйзам чегинде чечим чыгарайын деп өзүлөрү эле оңолушат да. Акыркы суроом мына УКМК ушул жарандардын биометрикалык ушул даректерин соттун чечимисиз эле ушул доступ алууга мындай демилге көтөрүп жатат да. Ушундай айрым бир оперативдүү учурларда ушул маалымат бизге керек депчи. Бул канчалык мыйзамдуу? Сиз ушул маселени демилгени уксаңыз керек негизи. Ооба, демилгени уктук. Бул абдан коркунучтуу демилге, анткени себеби бүгүнкү күндө эле уже улуттук коопсуздук кызматы бүт бийлик бутактардын үстүнөн мындай үстөмдүк жасайт да. А эгер адамдардын негизи адамдын ошол мыйзам долбоорунда биометрикалык данныйлардан сырткары телефондорун укканга, почтасын окуганга деген маселелерди жазып кетиптир да. Конституция боюнча ар бирибизге жеке жашоо деген маселени берген. Биометрикалык бул биздин жеке маалымат. Аны эртең алар каалаган учурунда колдонуп алып туруп тиги кишинин кол тамгалары тиякта табылды деп койсо, бүттү, ал кылмыш болуп калат. Кантип сен аякта болгон эмесмиң дегенди далилдеп койсун да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биздин улуттук коопсуздук кызматы мурунку алардын жетекчилери да айтып кетет, башка мамлекеттердин кураторлору бар, аларга үстөмдүк кылат деп. Андан бешпеттер биздин жеке персоналдык маалыматыбызды эмне үчүн биз жабык, таза иштебеген репрессивный органга карматып коюшубуз керек деген маселе да. Рахмат, биздин студиябызга келип, ушул адил сөзүңүздү айтып, ушул соттук реформалар тууралуу маселеде мындай болгон маалыматыңызды, кеңешиңизди берип кеткен үчүн ишиңизге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге эфирден берилген убакыт дагы соңуна келип жетти. Сиз мына ушул берүүнү кайрадан көрүп чыгуу үчүн биздин YouTube'дагы, Facebook'дагы деги эле социалдык баракчабызга кирип кайрадан көрсөңүз болот. Биздин социалдык баракчабыз YouTube'да, Facebook'та Т медиа деп таба аласыздар. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.